Матыңызды угуп, мен эми суроо бергенден мурун сунуш катары сиздерге, жалпы эле министрликке негизинен алганда могул жылдан жылга сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр жакшы жака жылып, мына былтыркы 25 жылы өткөнкү чакырылышта да бир катар иштешкенбиз сиздер менен биргеликте. Ошого отурлай эле баягы күнү дагы жетишерлүү абанын сапатын жакшыртуу боюнча өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды бергенсиздер. Мына жалпы эле болуп аткан иш боюнча мисалы именно ушул токен тармагы боюнча бюджетке акыркы 5 жылдыкта мына 218 миллиардка жакын акча жыйнапсыздар. Мен ойлоймун мындан бул жака дагы ушундай чоң бир суммалар жыйналат деп. Ошол жыйналган суммаларды жалпы эле ошол аймактарга дагы, аймактардын өнүктүрүү боюнча дагы бир планга койсоңуздар өзүңүздөрдүн министрлик тарабынан. Жана ошондой эле бул мына Кыргыз геология тармагында өзүңүз белгилүү болгондой, урматтуу Амантур Токтобаевич, могу сиз жаңы орун басар болуп келиптирсиз. Жана ошондой эле Кыргыз геологиянын башчысы экенсиз, эки кызмат бир экенсизде, сизде дагы өтө чоң бир мындай жоопкерчиликтүү, алгылыктуу иштер болот деп ишенебиз. Ошого отурлай эле мисалы буга чейин миллиондогон эле акчалар түшүп жүргөн болсо, мына урматтуу президентибиздин демилгеси менен мына акыркы 1-2 жылдан бери уже Кыргыз геологияга миллиарддаган акчалар бөлүнүп атат. Бул дагы болсо сиздердин алдыдагы боло турган ишмердүүлүгүңүздөргө чоң бир мындай жакшы шанс болуп атат десек болот. Ошондуктан эми бул жерде мына логиканы караганда сиздер жакшы чалгындап, жакшы ушул жердеги мына мамлекетибиздин байлыктарын ички инвестор болобу, сырткы инвестор болобу так даана кылып туруп көргөзүп бере турган ишканасыздар да. Ошондуктан жалпы техникалык базаңыздарды да чыңдап, мындан бул жака дагы министрлик менен биргеликте тыгыз иш алып кетсеңиздер, бир топ алгылыктуу иштер болот. Жана ошондой эле могул жалпы эле 3-4 жыл аралыгында жалпы ушул токен тармагына 1 миллиард доллардан ашыгыраак инвестиция келиптир. Бул дагы болсо жакшы көрүнүш. Мына азыр акыркы жылдары дагы биздин мамлекетибизге инвесторлор өз саны көбөйүп күндөн күнгө ушу токен тармагына жалпы эле мамлекетибизге ошолорго дагы сиздер жакшы шарттар түзүп берип, ошого утурлай эле биздин ички инвесторлорду дагы мындай жерлерде, райондордо, региондордо мониторингти жүргүзүп, жанагы мамлекеттик администрация башчылары менен, айыл өкмөттөрү менен биргеликте бир семинарларды өткөрүп, тегерек столдорду өткөрүп турсаңыздар, дагы болсо сиз министрлик менен биздин ички инвесторлор менен жана ошондой эле сырткы инвесторлор менен тыгыз байланыш болсо, ошондо бир топ алдыга жылат деп ойлойм.